Депутат электр энергиясына болгон бааны көтөрүүнү сунуштады. Ата журт Кыргызстан фракциясынын жыйынында депутат Айбек Алтынбеков энергетика министрлиги өзүн өзү актоо үчүн электр энергиясына болгон тарифти көтөрүүнү сунуштады. Алтынбеков билдиргендей, бүгүнкү күндө энергетика министрлигинин жалпы карызы 137 миллиард. Качан өзүн өзү камсыздоого пайда алып келүү деңгээлине жетет, качан бюджетти түзө баштайсыздар? Мамлекет жабыргап жатат го, деп сурады депутат энергетика министринин орун басары Тилек Айталиевден. Ал эми Тилек Айталиев электр энергиясынын баасы менен орточо тариф бирдей болмоюнча мындай көйгөй боло берерин айтты. Алмазбек Атамбаев жаңы түрмөдө аны кандай тосуп алганын айтып берди. Бүгүн 19 апрелде Бишкектин 1-май райондук сотунда Калыс Ордо жаңы конушундагы мектептин курулушу жана Түркиянын жарандарына мыйзамсыз паспорт берүү иштери боюнча сот отуруму өттү. Алмазбек Атамбаев жаңы колонияда аны кандай тосуп алганын айтып берди. Эске салсак, Атамбаев жогоруда аталган иштер боюнча айыпталуучу катары өтүүдө. Бүгүн аны конвойдун коштоосунда алып келишкен болчу, бирок бир канча убакыттан кийин ал өзүн жаман сезип, ага тез жардам кызматын чакыртышты. Ал ортодон Атамбаев журналисттер менен пикир алышууга жетишкен. Жаңы колонияда сизди кандай тосуп алышты деген суроого жакшы, эл мени бардык жерден жакшы тосуп алат деп жооп кайтарган. Эл чындыкты билсин.